Assalamu alaikum жалпыңыздарга зоб тууралуу сүйлөшөлү. Эки түрдүү зоб бар: диффузный жана узловой. 90% зобтор коопсуз жана зыянсыз дегеним, 10 адамда зоб болсо, анын 9-унда эч качан клиникалык белги болбойт жана жабыркабайт. Сизде зоб бар же жок экендигин албетте калкан сымал безди УЗИ кылдыруу аркылуу аныктай аласыз. Бар же жок деп чыгап берет. Бар болсо диффузный же узловой зоб деп диагноз коет. Кайсы учурда кооптонууга негиз бар? Эгерде сизден узловой зоб чыгып, анын өлчөмү 1 сантиметрден ашыкча болгон болсо, анда кооптонууга бир аз негиз бар. А 1 сантиметрден аз болсо, эч нерсе кылуу сизден талап кылынбайт. Болгону жыл сайын бир жолдон УЗИ кылдырып турасыз. Ошол УЗИ өстүбү, өспөдү деген максатта. Эгер биринчи текшергенде эле 1 сантиметрден ашыкча чыккан болсо, УЗИ анда биопсия кылдырып коюу сунушталат. Бул эч кандай зыянсыз эле процедура. Ошол УЗИлде рак барбы жокпу деген максатта эле ушул анализ алынат. Ыктымалдуулугу өтө аз, 100дөн бир 3-4 адамда эле аныкталбаса, башка баарында норма эле чыгат. Анан дагы кошумча сизге жылына бир жолу калкан сымал бездин гормондоруна анализ тапшырып туруу дагы сунушталат. ТТГ, Т3, Т4 свободный. Ушул 3 түрдүү эле анализди бир жылда бир жолу текшертесиз дагы. Анын жыйынтыгын УЗИнин жыйынтыгына кошо эндокринолог врачка алып барасыз. Кайсы учурда операция кылганга негиз бар? Эки гана учурда операцияга сунуш берилет. Биринчиси албетте УЗИнин табиятынан рак чыгып калса, экинчиси болсо калкан сымал без ушунчалык чоң болуп кетип, же УЗИ өсүп кетип, четиндеги кан тамырларды кыса баштаса гана операцияга сунуш берилет. Калган учурда эч кандай операция кылганга муктаждык жок.